Алгачкы суроо, сиз көмүрдү 4000 сомдон деп кайра чыгардыңыз. Эми коомчулукта айрымдар жаза баштады, бул жөн гана пиар болуп калды, 4000 сом эч убакта турбайт албаа менен эртең эле кымбаттайт деген сыяктуу сын пикирлерчи. Буга кандай жооп бере аласыз? Жок, андай биз мамлекеттик ишкана жеке эле мамлекет кантип ушу элди алдоонун негизинде 4000 сомдон болду деп пиар иш кылсын. Бул кадимкидей эле мамлекеттин тапшырмасы менен, жетекчиликтердин тапшырмасы менен кылынып аткан иш-чара. Бул жылда эле өтүп келген иш-чара. Ошо менен эмнеге мамлекет мындай жерде бул биздин функционалдуу милдетибизге тиешеси жок. Антимонополия органы аны уюштурбайт. Аны жергиликтүү бийлик уюштурат. Жергиликтүү бийлик ошо жеке менчик көмүр сатуучулар менен мындайча орток баа кармап, баланс кармаштын ошондой баа менен 4000дик баа менен алып чыгып сатып атат. Жергиликтүү бийлик, өз алдынча башкаруу бийлик, ошондой эле губернатор, аким, мэриялардын тарабынан муниципалдык иш жүрдү. Өзлөрүнүн КАМАЗ нанимать этишип, барып алып келишти. Эми бул баа Кудай буюрса, азыр биздин өкмөт башчысы Акылбек Үсөнбекович 594 токтом менен Кыргызстан мамлекет боюнча Кыргызстандан чыккан көмүргө өзгөчө бул кара кеченики Чүй областы менен Нарын Ысык-Көл ош жерге көзөмөл жүргүзүүгө толук токтом чыкты. Ошо токтом негизинде азыр биздин жетекчилик төрагабыз Кеңешбай мырза тапшырма берди протокольный биздин ишканага. Азыр 7 дубанда тең эсептеп атат. Кудай буйрса бүгүн эртең эсептеп бүтөт. Ошонун негизинде бааларын коюп беребиз. Ал да баа жанагыдай албетте алар менен сатуучунун ортосунда гана биз кийлигишпей албайбыз. Бирок бул 594 токтом негизинде уже биз кийлигише алабыз мамлекет. Ким ашыкча, үстөккө босток, кызыл кулак менен иш алып барып көмүргө көп акча кошуп сатса, аларга биз айыппул сала алабыз. Эсиңиздеби, былтыр баягы Кыргыз көмүр ишканасынын пресс катчысы Жиде Зотбекова жолдо ортомчулар аябай пайда таап атат дегенде сындап чыгышпады беле? Таза кирешеси 80 000 сом чөнтөгүнө салып атат. 150 000 тапсак, могу жерде билбейм, 150 000 тапсаңыз, биз сиз деле КАМАЗ келет үй албайсызбы дейм кээдечи. Ошондой сын быйыл да болуп калбайбы? Эми ар убакта ар кандай да бу дагы мисалы үчүн көмүрдүн баасы мезгилдик бааларга кирет да. Ошондой эле мисалы үчүн күзүндө кумшекердин баасы көтөрүлүп кеткендей, баягыдай эсиңиздеби, былтырбы же мурдагы жылы Союз 100 сомго чыгып кетпеди беле? Бул эми табиятына жараша болот. Эми биз дагы азыркы быйылкы аба ырайы кандай болот? Кыш мезгили жумшак өтө же катуу өтө, ошого жараша болот. Бирок мен Кыргыз көмүрдүн жетекчилиги менен сүйлөшүп атабыз. Кыргыз көмүрдүн жетекчилиги күнүнө 250-300 КАМАЗ кое берип атат кара кечеден. Толук иш Кыргыз көмүрдүн директорунун сөзү менен айтып берейин сиздерге айтат. Быйылкы көмүр маселеси таңкыстык пайда кылбайт деп ал киши да айтты.